Судьялардын 12-нчи курултайынын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров бир катар сот тутумунун кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, ардак грамоталары жана өлкө башчынын энчилүү сааттары мыйзамдуулукту бекемдөөдөгү сиңирген эмгеги жана сот органдарындагы көп жылдык үзүрлүү иштери үчүн берилди. Биз бүгүн ушул мамлекеттик президенттик колунан мамлекеттик сыйлыкты алганымда абдан кубанычтымын. Bir жагынан, экинчи жагынан бул мен үчүн абдан чоң ишенич. Сот адилеттигин жүзөгө ашырууда судьялар мыйзамдуулук жана адилеттүүлүк, объективдүүлүк жана калдыз судьялардын көз карандысыздык принциптерин эске алып, ошолорду колдонот. Бүгін ошо соттордун курултайы болуп өттү. Ошо курултайда көп маселелер көтөрүлдү. Анда негизинен ошо сот системасында болуп жаткан көйгөйлүү маселелер жана мындан ардагы келечектеги иш-чаралары айтылды. Эң негизгиси ошо сот системасынын көз карандысысы жана сот бийлигинин ошо мамлекеттик бийликтин арасында өзүнүн ордун табуу жөнүндө маселелер көтөрүлдү да.